ilgerki komşular kandaydır bir ataandaştık болгон сыяктуу болуп сезилет да мага. Анткени Карамолдо атабыз насихатты ушунчалык бай дүйнөгө айландырган, эми насихат деген илгертен салттуу чертилип келаткан көп түрдүү насихаттардын чогултуп туруп баардык насихаттардын касиетин ушу Карамолдо атабыз өзүнүн насихат деген күйүсүнө уютуп салган да. Анан ага атаандашып Ыбырай атабыз дагы насихат чыгарган, бирок аны кеңеш деп атап койгон да. Кеңеш деген дагы насихатка шайкөш сөз. Ошол аты сыяктуу бул дагы илгерки насихаттардын нугунда чыгарылган, бирок Ыбырай атабыздын жаңычылдыгы мында басымдуу орун дей элейт. Ошол Ыбырай атабыздын кеңеш деген күйүсү. Бул кеңеш өкмөтүнө ал убакта саясат ошондой экен. Кеңеш өкмөтүнө туура эмес келген темаларды бул жерде радиого жазбай кабыл албай коюшчу экен да. Ошол Карамолдо атабыз өлөрүндө Буудайбек абага айткан экен, 17 күйүмдү ушул азыркы саясатка шайкеш келбейт, илгерки Байман аптыдан азырлаган күүлөрүңүздү кабыл албайбыз деп бул жерде жазбай коюшкан экен. Анан ошондой кысым Ыбырай атабызда болгондуктан ушул күйүсүн кеңеш деп атап койсо керек деп коем. Бирок Ыбырай ата бардык 144 күйүсү элдик коруп, өзүнүн коруп 144 күй жаздырган. Эми 144 күй деген бул дүйнөдө жок чоң чыгармачылык даремет да. Ар бир күйүнө орточо эсеп менен 3 мүнөттөн ойногон деп эсептесек дагы баланча сааттык концерт. Аны бир күндө адам чыдап угууга нерви чыдабайт. Ошончолук чоң нерселердин баарын тең, ошончолук көп нерсенин баарын тең ушул совет саясатына ылайыктап атаган үчүн ушул Ыбырай атабыздын 144 күйүсү жазылып калган экен. Мисалы үчүн мен билгенден илгери Кош кайрык деген күү бар эле. Ошону бир чертишинде Ыбырай атабыз Кош кайрык десе, экинчи бир чертилишинде Эмгек баатыр деп атап туруп анан жаздырып койгон да. Эми ошол кеңеш деген күйсү.